Кечээ президенттик резиденцияга депутаттар чайга чакырылган болчу. Сиз бардыңызбы? Кайсы маселелер талкууланды? Мен өзүм барган жокмун ал жака, себеби чакырган, бирок мен башка жумуштарым бар болгондуктан мен бара алган жокмун. Кечээ ошол иш чарага барбай калдым мен. Себеби мен Өзү чакырылдыңыз беле? чакырылдым, кечээ магистратурада окуум бар эле, ошону улантып аткам. Чакырылган президент эмес, ал кабинет министринин жетекчиси чай берди. Баягы жаңы жылдык жылдын аякталышы менен деп, бирок алга тилекке каршы мен жумуштарым болуп, шайлоочулар менен жолугуп кечке ал жетишкенге мүмкүнчүлүк болбой бара албай калдым. Барлаштык, жөн гана отурдук. Андан кийин бир концерт болду. Филармониядагы абдан таланттуу ырчыларыбыз барып жакшы концерт берди. Мага эмнеси жакты, мындай жандуу үн менен. Баягындай даңкадуу, поп, фонограмма эмес. Мен ушундай ыраазы кылган нерсе, аябай бир таланттуу жаштар өсүп келатыптыр. Биз баягы таланттуу эле экенбиз, ушуну көрүп абдан кубандым да. Мен ушул концертти чын ыхлас менен көрдүм. Мен өзүм жумуштарым бар эле, барган жокмун. Өкмөт менен жогорку кеңеш ушинтипкеде жолугуп, майрамдардын астында эл катары эле жолугуп сүйлөшүп турган жакшы да, бирок мен бара алган жокмун. Силердин атыңардан, силердин аркаңар менен кыргыз элине жаңы жылын куттуктайм. Жакшы жылдардан болсун. Айдан аман, күндөн эсен чыгалы, өлкөбүз аман болсун. Бала бакыра, жек жаат, тууган уругу менен баардыгына тынччылык каалайм. Мен баары чыгып баратканда үлгүрүп калдым. Себеби башка жакта да тойдо болуп калгандыктан баары коштошуп кетип атканда мен кирип калыптырмын да, ошон үчүн мен билбейм ал жакта эмне маселе көтөрүлдү, кандай болду. Маселе талкууланган жок, мындай куттуктоо эле болду. Эми достук чайы деп койсо болот ошол. Жакшы өттү, ооба. Барып куттуктап, жакшы сөздөрдү айтып, жакшы жумуштарды аткарайлы деп, жакшы маанай менен барып келдик.